Салам Икрам. Салам. Азыр курс сунуштагандар аябай көбөйүп кетти. Анан IT курстарда арзан эмес. Акча бекер эле кетпеш үчүн туура курсту тандоо маанилүү. Курс карап атканда эмнелерге көңүл бөлүш керек? 5 нерсени белгилеп кетким келет. Бул биринчиси бул курс жөнүндө отзывдар. Эгер курс жөнүндө жакшы отзывдар бар экенин интернеттен карап текшерип көрүңүз. Же Instagram баракчасы болсо ал жакка кирип жана посттордун астын карап, элдер эмне жазыптыр, мактаганбы же жамандаганбы, ошолорду сөзсүз карап көрүңүз. Экинчиси курсту кимдер окутуп атат? Менторлор кимдер? Болушунча ар бир окуткан курстагы окутуучулардын CV-лерин караганга аракет кылыңыз. Алардын чындап IT'де иштеген тажрыйбасы болушуна көңүл буруңуз. Үчүнчүсү бул курстун узундугу. 3 айбы, 6 айбы, 1 жылбы ошол учур, ошол узундук сизге туура келеби, сиздин шартыңызга туура келеби? Анан төртүнчүсү бул курстун канча бөлүгү практикага бөлүнөт. Мисалы, бир эле теорияны үйрөтө берген курстардан алыс туруңуз деп айтат элем. Курстун 30%, 20% же 40% практикада бөлүнүш керек. Бул эмне дегени? Бул ошол курста үйрөнгөн нерселериңизди проект жасап колдонуп көрүү. Андан кийин бешинчиси бул курстун бүткөндөн кийин курс сизге ишке же практикага киргизип кое алабы? Кээ бирки курстар бар, ошол башынан эле акча төлөп атканда ар түрдүү пакеттери болот. Мисалы, биринчи пакетинде курс эле болушу мүмкүн, анан экинчи пакети кымбатыраак пакетинде, мисалы, курсту бүткөндөн кийин практикага жайгаштырабыз же ишке жайгаштырабыз деген өзүнүн опциялары да болушу мүмкүн. Ушуларды да карап көрүңүз. Курстун мазмуну, мисалы, сен айткандан тышкары мазмунун да карашат да, анан IT'ге жаңы кирип аткан бирөө мазмунун көп түшүнө бербейт. Анын мазмуну канчалык актуалдуу, аны кантип билсе болот? Эң ишеничтүү жолу бул IT'де иштеген бир таанышыңыздан сурап көрүү. Бирок сизде андай ар кимде андай шарт болбошу мүмкүн. Эгер андай шарт жок болсо, анда өзүңүз отуруп Кыргызстанда болсоңуз, мисалы, Кыргызстандагы иш жарнамалары болгон сайттарды ачып, ошол курста аталып өткөн нерселерди, мисалы, Python, Database, SQL, JavaScript деген, мисалы, ошондой нерселерди карап, ошол иш жарнамаларында ошолордун аты аталып атабы, ошолорду текшерип көрүңүз. Канчалык актуалдуу, канчалык, ошол, мисалы, Python үйрөнсөңүз, канча иш бар ошол боюнча, ошолорду текшерип көрүңүз. Мен байкагандан азыр эми Кыргызстандагы Instagram аккаунттарын карап көрүп атабыз. Мен байкаганда көбүнчө ошо разработчик, Java, HTML, CSS деген курстар көп экен да. Анча-мынча Python көрүп калдым. Эми бул менин пикирим жеке деп айтайын, анткени бир статистика жок да. Бирок башка позициялар үчүн жок го эсе курстар. Бар болсо да тандоо өтө аз. Мисалы, дата аналитика окугусу келгендер кантип курс тапса болот Кыргызстанда туруп? Ооба, сен айткандай, ошо дата аналитик, тестировщик сыяктуу кесиптер үчүн курстар аз же жок го эсе. Бул кесиптерге окуш үчүн, мисалы, онлайн түрдө англис же орус тилиндеги курстарды карап көрсөңүз болот. Жакшы окуткан, отзывдары жакшы, сертификаттары пайдалуу көп курстар бар. Эми IT менен англис тилин бөлүп карай албайбыз деп бир видеодо айтып кеттик эле. Курсту дагы сөзсүз англис тилинде өтүш керекпи? Жок, курсту сөзсүз англис тилинде өтүш керек эмес. Сиз өзүңүзгө эң жакшы түшүнүктүү боло турган тилде өтүшүңүз жетиштүү. Ошол эле убакта англис тилиңизди дагы өнүктүрүп үйрөнө берсеңиз пайдалуу болот. Мисалы, мен өзүм университетте Турцияда компьютерный инженерияны түрк тилинде окугам, түркчө окугам. Анан кийин сен дагы, мисалы, тестировщик курсуна орус тилинде бардың. Ошондуктан айтарым, өзүңүзгө эң түшүнүктүү тилди окуп, үйрөнүп, андан кийин иштеп атканда англис тили менен колдонуп иштеп кетсеңиз болот.
Кийинки суроом, мисалы биздин YouTube'дан бир көрүүчүбүз бүгүн эле жазган экен. Мен курста окуп атам, бирок мисалы код жазуунун логикасын такыр түшүнө албай койдум. Эмне кылсам, улантып кетсемби же таштап койсомбу деген сыяктуучу. Азыр мисалы көптөгөн адамдар кыйналышат да ошол жаңы терминологияларды үйрөнүп атканда. IT өзгөчө өтө кыйын бир сфера. Анан ушундай суроо сурагандарга эмне деп кеңеш берет элең? Кыйынчылык баарында болот. Өзгөчө бул IT курстарында кыска мөөнөттүн ичинде аябай көп тема жана көп терминдер өтүлгөн үчүн сөзсүз түрдө кыйын болот. Бул жерде маанилүүсү сиз эгер ошол кыйынчылыктарды жеңе алам, туруштук бере алам десеңиз, өзүңүздө каалоо болсо, анда улантып дисциплина менен ал нерсени жеңип кетсеңиз болот. Эгер такыр каалоо болбой атса, анда ошол курстун менеджери менен сүйлөшүп, жана окубай калган убагыңыз үчүн акчаңызды кайтып алганга аракет кылсаңыз болот. Рахмат.